Коомчулуктун колдоосуна муктаж болуп турган Жалал Абад шаарынын 60 жаштагы тургуну Кызжыбек Нусуева жана анын кичинекей небересине бүгүн эми Орусиядагы кыргызстандыктар тарабынан түптөлгөн. Мекендеш бир бол уюмунун Жалал Абад облусундагы координатору тарабынан акчалай жана азык-түлүк жагынан колдоо көрсөтүлдү. Жақсы өзігі. Мен атым Шұңқарбек. Бұл жақта Жалал Абадтан боламын. Россиядағы мекендештеріміз мекендеш бир бол деген уюм бар. Ошол телевидениянан ошо регион аркылуу көрүп алып сиздерди. Анан сиздерге жардам колун бир аз сунду эле. Ошону тапшырып коюп, анан бир аз продукт берип жиберди эле. Ошолордун колуна сиздерге тапшырып кой деп. 8 жашар кызыбыз бар экен. Неврем окууга кетти. Буюрса, Таумайнып Кудай кааласа, билесиз, кыргыздар колу узун, колун сунган адамдар. Кыргыз эли ар дайым бири-бирине жардам колун сунган адамдар. Ошон үчүн мынабы конвертте атайын ошол эже неме кичине неме койсун, чай ичип койсун деп эле. Андан сырткары бул жакта неме бар, ошондо сизге тапшырып коеюн эже. Майылга рахмат. Ал жакта биздин мигранттарыбыз Намыскылы айтпайт элем эч кимге. Өзүм эле өлсөм ушу 2 метр жерде жай болом деп. Жо биздин эми ал жакта мигранттарыбыз телевиденияден көрүп, Рахмат. сиздерге атайын барып кабар алып кел деп мени жиберди. Эл бар, журт бар дегенде ушу элибиз бар экен, элдин эр азаматтары бар экен, ушинтип мени кабыл алып, ушинтип жөнөткөндөрүнө миң марта ыраазымын балам. Ошолорго ham өмүрлөрү узун болсун, жолдору шыдыр болсун, иштери ачык болсун, иш жолдору эмне тилесе тилегине кабыл болсун. Ушундай аларга мен кааларым ушу асманыбыз ачык болсун, жүздөрүбүз жазык ачык болсун. Не тилесек тилегибиз кабыл болсун. Ошол жакта жүргөн балдарга миң марта ыраазымын. Өмүрлөрү узун болуп, ата-энеси менен, ырыс кешиги менен, бала чакасы менен. Аллахка чоң рахмат. Буга чейин Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев тарабынан да бул энеге материалдык жардам көрсөтүлгөн болчу. Саламатсызбы эже? Кандайсыз? Сиздер ден соолугуз? Бисмиллахиррахманиррахим. Кандайсыз эже? Жакшысызбы? Керек эмес эже. Рахмат эже. Чоң рахмат эже. Кызым да, сага. Атам айтып калды эле. Балам, кичинекейибизди бизде сотканда атам ушу кичинекейибизден баарына элге жардам берип келет, билесиз. Анан бир айтып калды эле, балам, бир барып ушу колуна жардам бере турган адамдарга өзүң барып бир караштырып койбойсуң дегенден бүгүн болсо 3-4 адамды тандап ошо келип сени бир кабар алып коёк деп келдик эже. Кыштын суугунда азырча кандай маселелери бар экен, нелери бар экен деп сураган келдик эже. Рахмат балдарым, ушинтип бизге окшогондорду сыйлап келсеңер. Чоң рахмат силерге тазым улам. Мен ушу кылып аткан ишиңер астыңарда узакка чозула берсин. Дайым ушундайларга жардам берип, өмүрүңөргө барака берсин. Не тилесеңер тилегиңер кабыл болсун. Астыңардагы тоскоолдук ачык болсун. Дайым душманыңар пас болсун, өзүңөр бийик болгула. Не тилесеңер тилегиңер кабыл болсун. Рахмат эже.
Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.